Баарыңыздарга салам. Белгилүү боло электе рубрикасынын бүгүнкү каарманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, мыкты ырчы Мирбек Атабеков болмокчу. Андыктан чайдан алып экранга жакын отуруңуздар. А биз болсо баштай берсек. Мирбек Бообекович Атабеков белгилүү кыргыз ырчысы. Бирок Мирбектин атактуулугу Кыргызстандан ашып, Мирбекти чөт өлкөлүктөр да сыйлап, ырларын угуп келе жатышат. Келечектеги белгилүү жылдыз 1986-жылы 11 августта Талас облусунун Жон Айрык айылында жарык дүйнөгө келген. Мирбек 3 тууган. Атасы Бообек пианино, комузда кол ойнотуп, обон созгон чыгармачыл адам болгон. Ал Мирбек 2 жашка чыгып калганда жол кырсыгынан каза тапкан. Мирбек мектепте тырыштык менен окуган, бирок көпчүлүк ырахатты ал музыка менен алектенүүдөн алган. Мектеп кезинен бери эле ал өзүн чыгармачыл адам катары көрсөткөн. Мектеп ичинде өткөн бардык майрамдык иш-чаралар Мирбектин катышуусуз өткөн эмес. Сахнада ал өзүн чыныгы артист сезчү. Келечектеги жылдыз 6-классты аяктаганда үй бүлөсү менен Бишкек шаарына көчүп келет. Чоң класстарда окуп баштаганда Мирбек ресторандарды ырдап, жакшы акча таба баштайт. Бирок ал акча табуудан эмес, сахнада ырдоодон чоң ырахат алган. Биринчи чоң сахнага чыгуу аракети ишине ашпай калган. Музыкалык аткаруучулар конкурсунда финалга чейин жетип, жеңишке ээ болгон эмес. Бирок ал токтонбой тандем тобунда ырдап жүргөн. 2004-жылы Мирбек Атабеков, Ильяс Абдыразаков, Азиз Жетигенов болуп ырдап чыккан Жүзүң ыры радиого чыгат. Ошол жылы жаш талант тууралуу эл сүйлөй баштайт. Сезилет кайра кайра сагынам ойлоп күндү. 2 жылдан соң Мирбек Атабеков белгилүү продюсер Канат Култаев менен таанышат. Профессионалдын жетекчилигинде Мирбек жеке карьерасын баштайт. Бул Атабековго чоң белгилүүлүк алып келип, ырлары хит парадтарынын башына чыга баштайт. Ырчылыктан тышкары Мирбек ар кандай проекттерге катышып келет. Мирбек сериалдарга тартылып келген, бирок кинодо роль жаратууну кыялданган. Ал 2014-жылы Тумар тасмасында башкы каармандын ролун аткарган. Чоң кинодогу дебюту мыкты чыгып, көпчүлүктүн көңүлүнө толгон. Белгилүү болгондон кийин Атабековду көп угарман кыздар курчап баштаган. Алардын ар бири Мирбектин жүрөгүнөн орун алгысы келген. Бирок берген бир интервьюсунда сүйүктүсү бар экендигин айтып чыккан. 2014-жылы Мирбек сүйүктүсү Мерим Төлөпбергенге баш кошуп үйлөнүү тоюн өткөргөн. Бир жыл өткөн соң уулу Адам жарык дүйнөгө келген. А быйыл кызы Ыйман төрөлгөн. Азыр Мирбек 2 баланын бактылуу атасы жана ийгиликтин башында турган кези. Ушуну менен бул видео саяна келип жетти. Бул видео сизге жакса лайк басып, бул видеону соц тармактар аркылуу бөлүшүп, каналга подписка кылганды унутпаңыз. Канчалык подписка менен лайк көп болсо, биз ошончолук сапаттуу видео жасаганга аракет кылабыз. Эмки чыгарылышта көрүшкөнчө аман болуңуздар.